Суу менен жерди жаратып, анын үстүнө тирүү жандыктарды жайгаштырган жаратуучу Аллахка мактоолор болсун. Биздин кабарын адамдарга, үй бүлөсүнө, сахабаларына жана түз жолдо жүргөндөргө жеткирген пайгамбарыбыз Мухаммадка салам жана салаваттар болсун. Рамазан бул орозо кармоо, ибадат кылуу, имандуулук жана кайрымдуулук айы. Аллах кылган амалдары үчүн соопторду көбөйтүп берген жана пенделерине берешендиги менен сыйлыктарды тартуулаган айы. Жакшылык жана кайрымдуулук дарбазаларынын ачылышын эңсеген адамдар үчүн ал дарбазалардын ачылган айы. Ыйык Куран ушул айда түшүрүлгөн. Адамдар үчүн акыйкат жолду көрсөтүүчү жана туура жолдун ачык айкын белгилерин көрсөтүүчү жана чындык менен жалганды айырмалоочу китеп. Бул ай Аллахтын ырайымы, кечиримдүүлүгү жана тозок азабынан кутулуучу ай экени менен белгилүү. Бул айдын башталышы ырайым, анын ортосу кечирим, анын аягы тозоктон кутулуу. Бул айдын артыкчылыгы көптөгөн салттарда айтылып келген. Аларды эсептөө мүмкүн эмес. Абу Хурайра риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Орозо айы келгенде бейиштин эшиктери кенен ачылат, тозоктун дарбазалары жабылат жана шайтандар кишенделет. Элестетиңизчи, эч бир күнөөсү жок периштелер сизге дуба кылып жатканын. Алар эч качан күнөө кылышпайт. Аллахтын айткан буйруктарын дал өзүндөй аткарышат. Эч качан күнөө кылбаган, таптаза Аллахтын кулдары. Мына ушул кулдар орозо айында сиздин кылган жакшы иштериңиз үчүн жана кармаган орозоңуз үчүн Аллах Тааладан сизге кечирим тилеп дуба кылышат. Жана Аллах мындай кулдарынын дубаларын кантип кабыл кылбай койсун. Аллах улук. Жана бул айда шайтандар кишенделип, алар мурункудай ыймандуу мусулмандарды азгыра албай калышат. Бул Аллахтын ыймандууларга болгон чоң бир мээрими жана ырайымы. Абу Хурайра риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: Орозо айында менин үммөтүмө мурунку коомдорго берилбеген 5 өзгөчөлүк берилген. Биринчиси, орозо кармаган адамдын оозунан чыккан жаман жыт Аллах үчүн жыпар жыттан да жагымдуу. Экинчиси, периштелер алар үчүн кечирим сурап турушат. Үчүнчүсү, орозодо күн сайын Аллах бейишин кооздоп мындай дейт: менин ыймандуу кулдарым түйшүктөн, кыйынчылыктан жана тынчсыздануудан арылып, бул жака чуркай турган учур жакындап калды. Төртүнчүсү, козголоңчул шайтандар кишенделип, башка убактарда кылган жаман иштерин кыла албай калышат. Бешинчиси, орозо кармоочу акыркы түнү кечирилет. Адамдар: "О Алланын элчиси, бул тагдыр түнүбү?" деп сурашты. Ал: "Жок, эмгекчил адам өзүнүн ишин баштаган соң, соңунда сыйлыгын толугу менен алат" деп жооп берди. Аллах мусулмандарды таң калыштуу өзгөчөлүктөр менен сыйлап, өзгөчө мээримдүүлүк көрсөткөн жана бул мусулмандардын башка үммөттөн артыкчылыгынан көрсөткөн бир нече өзгөчөлүктөр. Бийик Аллах мындай дейт: "О мусулмандар, силер ааламдагы баардык адамдар үчүн чыгарылган жакшы үммөт болдуңар. Адамдарды жакшы адаттарга буйруп, жаман жоруктардан кайтарасыңар жана Аллахка ыйман келтиресиңер." Ал-Имран сүрөсү 110-аят. Бул айда Аллахтын астындагы милдетин аткарган жана Аллахтын динине кайткан, күнөөлөрдү таштаган, жаман иштерден айрылган, жакшы иштерге умтулган, жараткан Кудайнын чексиз мээримин жана ырайымын эңсеген жана анын азабынан корккон пенделер үчүн бул ыйык орозо айы чоң жакшылык болуп кала бермекчи.